Биздеги урунтуу окуялардан жана көрүнүштөрдөн адаттагыдай эле өлкөдөн маалымат программасынан кабардар боло аласыздар. Кызматыңыздарда бизден кабарчылар жана мен Нургүл Курманалиева. Саламатсыздарбы? Алтыдагы мүнөттөрдө. Жогорку кеңештин жыйынында кыргыз-өзбек чек ара маселеси каралды. Биз бүгүн эң туура кадам жасап, туура чечим кабыл алып жатабыз. Буга тарых баасын берет. Облустагы дотациянын көлөмү өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 5%га азайды. Ошол эле учурда кемчиликтер да жок эмес. Облуста 9 айдын жыйынтыгын чыгарган коллегиялык олтурум өттү. Жөн эле олтура бересиң, жөн эле олтура бериш болот. Канча айда каласыз? Үнөм жана үнөм. Кыш айларында энергосекторда авариялык абал жаралбашы үчүн энергетиктер пайдалануучуларды үнөмдүүлүккө чакырышат. Үнөмдөө максатында ошо нагревательдерин өчүрүп, ошо чаксы максимумда өчүрүп берсе, бизге да авариялык учурлар көп катталбайт да, андай болбойт да. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында Бишкекте 2022 жылдын 3 ноябрында кол коюлган Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктору жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу жана 2022 жылдын 3 ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кемпирабад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө министрлер кабинети менен Өзбекстан өкмөтүнүн ортосундагы макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамдардын долбоору талкууланды. Ага президент Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. УКМКнын төрагасы маалымат берген соң, мамлекет башчысы сөз сүйлөп, бүгүн Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда чечилбей келген чек ара маселесине чекит кое турчу тарыхый күн экендигин баса белгиледи. Эзелдеден бери Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда чечилбей келген чек ара маселесине чекит кое турган күн. Ошондуктан бүгүнкү ратификация маселесине мен дагы катышып, ушул тарыхый жооптуу учурда башымды катып олтуруп албастан өз пикиримди билдирип кетейин деп келдим. 2 мүнөт убакыт сурадым, убакыт бергениңиздерге рахмат. Мен дагы Камчыбек Кыдыршаевди кичине толуктап кетейин. Себеби менин толуктоом алдыда сиздер бере турган суроолорго жооп катары болуп, суроолор азаят го деген үмүттөмүн. Чек ара маселеси кандай чечилип жатканын баяндамачы Камчыбек Кыдыршаев толугу менен түшүндүрүп айтып берди. Түшүнбөгөн кишиге деле түшүнүктүү болду го деп ойлойм. Канча жер, кайсы талаш жерлер бизге өткөндүгүн көрдүңүздөр. Алар жөнүндө кеп кылбай эле коеюн. Менин айтайын дегеним, Кемпирабадтын алдында жаткан жерибиз кетип жатат деп ызы чуу салып жаткан жарандарыбызга айтарым. Азыр Камчыбек Кыдыршаевдин баяндоосунан кийин суу астында жаткан 4127 гектар жер 1965 жылы эле Өзбекстан менен алмашып кеткенине күбө болдуңуздар. Ошого карабастан ызы чуу чыгарып, кокус Кемпирабад кургап кетсе, суу астында жаткан жер өзгөндө калсын деп кыйкырып жатасыздар. Биринчиден, суу кургабайт, дагы кылымдар бою суу агат. Адам атадан бери адам баласынын жашоосу уланып келе жатат, кыямат кайымга чейин улана берет. Суу кургап кетсе, суусуз жашоо жок. Адам баласынын жашоосу да токтойт. Ошондой эле жогорку кеңештин ушул жыйынында Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, саламаттыкты сактоо министри Гүлнара Батырова, транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев, энергетика министри Таалайбек Ибраев, маданият, маалымат жана спорт жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов ант беришти. Жогорку кеңештин Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктору жөнүндө коңшулаш эки өлкөнүн ортосундагы келишимди ратификациялоо боюнча жыйыны жалпысынын зор кызыгууларын жаратты. Эске салсак, ушул маанилүү документте көрсөтүлгөндөргө ылайык буга чейин талаш делинген 19 000 гектар жер кыргызстандыкы деп таанылмакчы. Ал эми мындай шартта өлкөнүн түштүгүндөгү айдоо аянттары жана жайыттары алда канча кеңеймекчи. Негизинен мына ушундай көз караштагы теңиртоолуктардын пикирлерине кесиптешим Бөлөкбай Шеримбеков кулак түшүгөн.
Parlamentin бүгүнкү жыйында маалымат берген Министрлер Кабинетinin төрагасынын орунбасары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев ушул жылдын 3-ноябрында колдор коюлган аталган келишим кыргыз тарапка өтө эле пайдалуу экендигин баса белгиледи. Бирок айрым оппозициялык маанайдагы саясий күчтөр муну атайлап тетирлентип, карапайым калктын баштарын айландырышууда. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын пайдасына төмөнкү участкаларды калтырып жазууга жетиштик. Биринчи, Гавасай 12.849 гектар Өзбек ССР Кемпирабад сол жээк каналын курбагандыгы үчүн. Көксерек 105 гектар. Ал жерде кыргыз жарандары жашаган айылы менен кошо. Баястан 212 гектар. Уңгартоо 35 гектар. Уюлдук компаниялардын жана мамлекеттик телеканалдардын антенналары жайгашкан. Акташ 100 гектар. Кара суу шаарын кеңейтүү максатында жана саркынды сууларды тазалоочу жай куруу үчүн. Демаркация учурунда мурда 2017 жылдын 5 сентябрында жазылып, бекитилип кеткен Кара Белес участогундагы 25 гектар жер аянтын Алапакор районунун Көксерек айылын калтырып жазуу, кайрадан калтырып жазууга жетиштик. Шахрихансай каналынын башталышы участкасынан Өзбек тарап тосуп пайдаланып келген 19,5 гектар жер аянты Өзбек тарапка калтырылып, анын ордуна 19,5 гектар жер аянтын Өзгөн районунун пайдалануусуна алуу жагы макулдашылып, картографиялык материалдары даярдалды. Чынында эле тарыхый документтер тастыктап тургандай, Кемпирабадтын суу астында жаткан 4127 гектар жери 1965-жылы Өзбекстанга алмаштырылган. Андыктан чымынды пил кылып дегеле чындыкка коошпогон дайынсыз сөздөрдү билип-билбей айта берүүнүн эч кандай кажети жоктур. Андан калса суунун кургабай кылымдар бою ага берери өзүнөн өзү түшүнүктүү. Экинчиден, макул. Суу түгөнүп, суу сактагыч кургап кетти дейли. Ордуна тең-метең башка жерден берип, ошол замат алмашып алсак болот. Айланайын деп алмашат. Анткени аларга суудан бошогон таш, кум баскан сайдын кереги жок. Ал жерге же пахта эге албайсың, же шалы да эге албайсың. Үчүнчүдөн, кыйкыргычтар айтат, бүгүнкү келишимге киргизип, Өзбекстанга башка участоктон жер берип, суунун алдында жаткан жерди алып бергиле дешет. Бүгүнкү келишим менен бекитип, чек араларыбызга чекитти коюп алалы. Бир эле Өзгөн менен маселе чечилип жаткан жок. Бүтүндөй Кыргызстан боюнча 1,5 километрге жакын чек ара маселеси чечилип, чекит коюлуп атат. Bunu görü aldım. Men abdan kuvанычта турамын. Мына өзүңүздөргө бар. Нал шаарынын тургуну Айтбү Мураталиева жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынын кунт коюу менен көрдү. Айрыкча ал мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун кайрылуусуна өзгөчө маани берип, аны менен толук макул. Анткени эгемендиктин 30 жыл ичинде чечилбеген кыргыз-өзбек чек араларын демаркациялоо жана делимитациялоого чоң чекит коюлууда. Мындай жагдай өлкөбүздүн бүтүндүгүн бекемдигинен тышкары коңшулар менен жакшы мамиледе болууга өбөлгө. Ушу элдин эле, мамлекеттин эле, биздин эле таза татынакай эл үчүн иштеп аткан өкмөттүн эле пайдасына чечилди. Ылайым эле ушинтип чечиле берсин. Ана муракил мына монтип чек арабызда да баткен тарапта, чек арабызда да тынч болбой ушинтип аткан кезекте ушу кенедей бир уч эл чогуу эле болуп, ушу иштеп аткан өзүбүздүн муракил кулунубузга, Садыр Жапаровго мисалы үчүн ушул сыяктуу биздин патриот жигиттерибиз аракет кылып атса, ушуга мындай бөгөт койбой, ушуга мындай кандай десем, мындай кыскасы тоскоол болбой, наоборот жардам берсек жакшы болмок. Тилекке каршы кой аксам менен миң демекчи, айрым саясатчы сөрөлөрүбүздүн көрө албастыктарыбы же кандай да болсо бийлик башына жетүүнүн амалыбы айтор эл арасына ар кандай ушактарды жайылтуу менен убара. Чындыгында алар өз убагында мамлекеттик чоң постторду ээлеп тургандарында жалпы калк кызчылыгындагы иштерди жасап койгонго жарашкан эмес. Бул жакшы эле нерсе да, эл үчүн, кыргыз эл үчүн жакшы эле да, жерден алып калган жакшы эле да. Анан эмге жанагы бут тоскондордуку туура эмес демейт, байлайын. Туурабы? Анан бут тоскондордуку туура эмес. Бул жакшы эле болду, жакшы эле
чечилиптир. Мындан артык эмне кылат эми? Адахан Кимсанбаев мындай айтайын, эми көп жыл ошо парламентте депутат болду. Жанагы Совбесте председатель болду. Бул мамлекеттик иштерде дагы чоң кызматта да иштеди. Ошо маалда ошо вопросту көтөрүп, анда эмне үчүн Каримовдун учурунда ошо вопросту чечип, мадумаров деле чыкпайт. Эми багы чечилип ошо мына келди деп атканда, анан ортодон чыга калып эле ушундай жалган маалыматтарды берип, Гемпровод мындай болчу, Гемпровод тигиндей болчу деп жөнөкөй эле бир эме элдин дургуткан эле эмеси да. Бүгүнкү мамлекеттик маанидеги окуяга жогорудагыдай көз караштар басымдык кылган Теңир Тоо жергесиндегилер өлкөбүздө ынтымак менен биримдиктин өкүм сүрүп, коңуштар менен чыныгы өнөктөштүк мамиледе болууга дилгер. Андыктан жумурткадан кыр издөөнүн ордуна жалпы эл менен бирге болуудан утуш чоң. Бөлөкбай Шеримбек, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Нарын. 2022 жылдын 9 айында Нарын облусунда мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгү берилген пландан 34 миллион сомго ашык чогултулду. Ал эми облустагы дотациянын көлөмү өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 5%га азайды. Ошол эле учурда билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармактарында орчундуу маселелер дагы арбын. Мындай маалыматтар 9 айдын жыйынтыгын чыгарган облустук коллегиянын отурумунда айтылды. Жыйынга биздин чыгармачылык топ да катышып келди. Отурумдун күн тартибине 3 негизги маселе коюлган. Биринчи маселеде артта калган 9 айга саресеп салынып, облус башчысынын орун басарлары маалымат берди. Алсак январь-сентябрь айларынын жыйынтыгы менен 2 миллион 500 миңдин тегерегиндеги өнөр продукциясы өндүрүлгөн. Өндүрүш кайра иштетүү, тейлөө багытындагы 22 чакан ишкана ачылып, 156 жумуш орундары түзүлгөн. Ал эми оруп жыюу иштеринин жыйынтыгы менен дан эгиндеринин ар гектарынан 23 центнерден түшүм алынды. Бул жылга 2567 субъектке контролдук кассалык машиналарын орнотуу пландалып, анын 1778 учурда аппарат менен иш алып барууда. Райондор боюнча алсак, Жумар району 89%, Актал району 87%, Кочкор району 84%, Ат Баш району 78%, Нарын шаары 55%, Нарын району 44% орнотулуп бекитилген планда артта калууда. Ал эми социалдык тармак боюнча алып карасак, жетишкендиктер менен катар көйгөйлөр да бар. Облустун 13 айылында бала бакча жок болсо, жалпысынан 22 социалдык объект авариялык абалда. Ооруканаларда төрөткө байланыштуу 2 эненин өлүмү катталса, медициналык мекемелердеги кызматкерлердин бейтаптарга орой мамилеси айтылды. Ушундай медицина кызматкерлеринин кайдыгерлигинен төрөт бөлүмүндөгү энеге туура эмес дары сайылып, оор абалга түшүп, соттук териштирүүлөргө чейин жатат. Бүгүнкү күндө жугуштуу өнөкөт онкологиялык оорулардын көбөйүшү, алдын алуу профилактикалык иштердин толук кандуу өз деңгээлинде жүргүзүлбөгөндүгүнөн келип чыгарат. Дарыгерлердин эмгек тартиби да сакталбайт. Бейтапканага кайрылган бейтаптарга дарыгерлердин мамилелери начардыгы дагы арыздатуулардын көбөйүшүнө жол берүүдө. Күн тартибиндеги экинчи маселе тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын чектеринде аткарылган иштер тууралуу болду. Жалпы облус боюнча 110 гектарга 206.837 көчөттөр отургузулуп, анын өсүү өнүмдүүлүгү 95% түздү. Маданият тармагындагы аткарылган иштер жана маданий мекемелердин абалы күн тартибиндеги 3 маселенин бири болду. Андан кийинки сөз облустук мекеме ишканалардын жетекчилерине берилди. Маалымат берүүгө чыккан Нарын электр тармактар ишканасынын өкүлү облус жылына канча электр энергиясын сарптай тургандыгын жана мекемедеги абоненттердин санын тактай албай убара болду. Эрмек Осмонович коммерческий ошо материалдын эмеси. Аз жооп берип койсоңчу. Эме толук жерге аны сиз даярданып келбейсизби? Раз жетекчиңиз комиссия менен жүрө турган болсо, даярданып келишиңиз керек болчу да. Ушундай эле максатта трибунага чыккан Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун Нарын облустук филиалынын жетекчиси да облус башчысынын суроолоруна так жооп бере албады. Алтынбек Эргешов мекеменин ишин сынга алды. Акционердик коомдун тыйынына таянып эле ишенип үмүт кылып отурасыздар, өзүңөр тыйын таппасаңар 40 мектеп интернети жок олтурат, 97 километр дедиңизби, кабель канал тартыш керек. Жөн эле олтура бересиңер, жөн эле олтура бериш болот. Канча айлык аласыз? Оклад боюнча 16.100. Окладыңызды сураган жокмун мен айлыгыңызды айтып атам.
30 миң тегелет. Жыйында Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Нарын филиалынын башчысына суроолор арбын берилди. Анткени айрым айыл аймактарда титулдук баракчага кирип, бирок курулушу башталбай турган жолдор бар. 2 километр жер кирген экен планга. Ошол эмне себептен быйыл аткарылбайт? Көздөргө 8 март деген жолду айтабыз окшойт. Быйылкы жылга 1 километр кирген, жана айтып өттүм. Жана Баткен облусунда болгон маселеге байланыштуу кээ бир жолдорубуз быйылкы жылда титулдан кыскарып калды. Ошого байланыштуу бул жолдагы кыскарып калды да, каржылоонун жетишсиздигинен. Жетекчилердин маалыматын уккан облус башчысы алдыда аткарыла турчу пландары менен бөлүштү. Ал 3 бөлүктөн турган презентациясында айыл чарба өнөр жай тармагын өнүктүрүү боюнча аракеттерин айтты. Ошондой эле анда жайыт суу пайдалануучулар ассоциациясы жана башка коомдук уюмдарды реформалоо пландары камтылган. Ал эми 3-чү бөлүгүндө Нарын облусунун аймагында административдик реформа боюнча пилоттук долбоор ишке аша тургандыгын билдирди. Нарын областында биз да ошол кагаздын жүгүртүү регламентин, чечимдердин кабыл алуу регламентин, ишти алып баруу регламентин өзгөртүп көрөлүк, жаңыча иштеп көрөлүк деп биз ошондой сунуш киргизип атабыз. Дээрлик 6 саатка созулган коллегиянын отурумунда айрым район акимдерине, алардын орун басарларына, мекеме ишканалардын жетекчилерине сөгүш жана эскертүү жазаларын берүү каралды. Бирок сөгүш алгандардын тартиптик чарасы эскертүүгө өзгөртүлдү. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Нарын аймактык башкармалыгынын жана саламаттыкты сактоо тармагынын иши тыкыр көзөмөлгө алынары айтылды. Фомсту атайын угалып, презентациясын угалып, эки структуранын ортосундагы алакасындагы көрөлүп, толугу менен Нарын областына бекитилген акчаларын дагы карап көрөлүк фомс тууралуу. Ошол дары дармектер биздин больницалар менен стационарларда кандай иш алып барып атышат, кантип пайдаланып атышат, бир көрүп койсок. Ушул тапшырмага протоколго киргизип коелу. Соңунда Кумтөр Гени облуска бөлө турчу 500 миллион сомдун 150 миллиондук сертификаттары Теңиртоо өнүктүрүү фондуна жазылган долбоорлорду каржылоого берилди. Жыл башынан бери фондко 39 түрдүү багыттагы долбоор келип түшкөн. Анын 13-ü комиссия тарабынан жактырылып, сертификаттар долбоор ээлерине тапшырылды. Суммасы 2 миллион 140 миң сом. Гүлзат Мокенова, Бакыт Самсакунов, Жеңиш Абдылдаев, Өлкөдеми, Нарын шаары. Облустук коллегияда кышка камылганын чектеринде электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу маселеси дагы көтөрүлдү. Чынында эле абанын температурасынын төмөндөшү менен аны колдонуу жогорку чегине жетүүдө. Буга байланыштуу энергетиктер жалпысын үнөмдүүлүккө чакырышууда. Себеби чыңалуу көтөрүлгөн сайын энергосекторда авариялык абал жаралышы толук мүмкүн. Бир кышта 7000 сомдун электр энергиясын жана 4 тонна көмүр керектемдеген Темирболот Абакиров Нарын шаарынын тургуну. Ал электр энергияны үнөмдөөнү жакшы өздөштүргөн. Айтымда үйүн жылытууда көмүр отун колдонсо, бөлмө шамдары энергия үнөмдөөчү шамдарга алмаштырылган. Ага жараша кыш айларында 5 бөлмөлүү үйүн жарыктандыруу жана жылытууга айына 1000 сомдун энергиясын керектейт. Мурун 3,5 чейин төлөчүбүз. Ошо эме болгондо bir ayda 3,5 kışında. Masır bu ekonomda байланыштуу барысы эле экономдоп калдык го себепти. Bir үйдөн кирсек, bir үйдө чүрүп, ушундай экономдоп калдык. Азыр бир 2000дин тегерегинде колдонуп атабыз. Ошол эле маалда облустун энергетиктерди электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакырышууда. Себеби Нарын шаарындагы 11 миңден ашык абонент суук түшкөн алгачкы айда эле күнүнө 664 миң киловатт саатка чейин пайдаланышууда. Бул көрсөткүч берилген лимиттен 38 миң киловатт саат көп дегендик. Час максимум убактарында элдер дагы туура түшүнүү менен кабыл алып, мындай нагревательдерин, электрокайтоолорун азайтып, ошол убакта баягы элдин баары мисалы кечинде 6-дан 8-ге чейин убакта элдин баары жумушунан келет, көп приборлорду колдонот. Ошол убакта бизге да жардам болот. Үнөмдөө максатында ошол нагревательдерин өчүрүп, ошо час максимум убагында өчүрүп берсе, бизге авариялык учурлар көп катталбайт да, андай болбойт да.
Кыш айларында электр энергиясын абоненттерге үзгүлтүксүз жана сапаттуу жеткирүү багытында арымдуу аракеттер көрүлүүдө. Тагыраагы жогорку чаңалууну жоюу жана энергияны үнөмдүү пайдалануу багытында Нарын шаарынын аймагына акылдуу электр эсептегичтери орнотулууда. Бул акылдуу электр эсептегичтердин артыкчылыгы кардарларга электр энергиясын сапаттуу жеткирүү, ошол эле убакта үнөмдүү. Бул кардарлар колдонуп аткан учурда техникалык шарттар ар бир кардарлардын өзүнүн колунда. Ошол техникалык шарттан кубаттуулугу көрсөтүлгөн, кубаттуулугунан ашыкча колдоно албайт. Ал эми электр энергиясын ашыкча жана жогорку чыңалууда пайдалануу авариялык жагдайга алып келерин адистер билдиришүүдө. Себеби облус аймагында көпчүлүк аба чуалгылар жана көмөк чордондордун эскилиги жетип, жаңыланууга муктаж. Бизди дагы ошо көйгөйдү эске алып, ошо элдерден ошо суранып өтүп кетет элем да, ошо час пик учурунда үнөмдөсө деп, мисалы адам деле карый турбай, ошо сыяктуу оборудованиялар деле карып ушинтип атышпайбы, алар деле жылдан жылга эскириги жетет, аны деле техникалык шарттардын негизинде анда оңдоп түзөп туруш керек. Ошо элден суранат элем да, ошо канча неме болсун сайын ошо үнөмдөнгө пайдаланып берсе деп. Негизинен Теңир Тоо жергесинде жогорку жана орто кубаттуулуктагы көмөк чордондор жана аба чуалгылар толук оңдоп түзөө иштеринен өткөрүлүп, кышка толук даярдалган. Буга байланыштуу энергетиктер жалпы облус тургундарын энергияны үнөмдөөгө чакырышууда. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбек уулу, өлкөдеми Нарын шаары. Аба ырайынын суукташы менен сасык тумоо оорусу күч алды. Айрыкча 14 жашка чейинки балдар көп жабыркашууда. Алсак, өткөн жылга облус боюнча 5080 жаракат алса, бул жылы ооруга чалдыккандардын саны 300гө көп. Бейтаптар жөтөл, жогорку температура, баш оору, өңдүү даттануулар менен кайрылышууда. Андыктан ооруга чалдыккан шартта суюктукту көбүрөөк ичип, башкаларга жуктурбаш үчүн обочолонуу зарыл. Ошондой эле үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылып, дарыгерлердин көрсөтмөсү менен дарылануу гана керек дешет адистер. Сөзсүз түрдө үйгө жатыш керек, дагы дарыгерлерди үйгө чыгырыш керек. Мектепке барбаш керек, садикке барбаш керек, жумушка барбаш керек. Үйдө жатып, бул оору жок дегенде эле 7-8 күнгө чейин барат. Ошон үчүн 7-8 күнгө чейин коллективге барбаш керек, элдерге жугузбаш үчүн. Үйдө ошо дарыгердин көзөмөлүндө болуп, дарыгердин айткан назначенияларын жасаш керек да. Элеттик элдин саламаттыгын сактоодо мындан ары мобилдүү клиника аймактарды кыдырат. Мындай мүмкүнчүлүк учурда Нарын районунда башталды. Анткени калк арасында жугуштуу оорулардын саны көбөйгөндүгү байкалууда. Кененирээк кийинки материалда айтылат. Нарын районунун эмгекчил айылынын тургуну Күмүшай Ибраимова айылга келген дарыгерлердин кароосунан өтүп, саламаттыгын чыңдоого көңүл бурууда. Мындай мүмкүнчүлүк биринчи жолу түзүлүп жаткандыктан айылдыктар кубанууда. Гепатит С, Вны текшерттик, антивирусту текшерди, анан кийин дагы УЗИ бар экен. Ушу Россиядан келген атайын мындай УЗИлер бар экен, ошого түштүк. Айыл жеринде көбүнчөбүз платный экенде барбай коебуз да, бара албай калабыз, убактыбызда болбой калат. Биз жерге бекер келгенинен келдик. 3000ден ашуун калк жашаган аталган айылга мобилдүү клиника менен дарыгерлерден турган топ дартты аныктоо жана алдын алууга карата иш алып барышууда. Болгон бүт денедеги болгон органдардын баарын көрдүм. Аялы, эркеги, апалар, аталар, балдар, бүт баары өспүрүмдөр баары эле келип атышат. Мисалы жандан бери мен ультразвуктан мына 39 кардарды көрдүм. Андан кийин гинекологический досмотр болду, акушер гинеколог катары дагы 24 кардарды көрдүм. Анан эми таза чыккандары бар. Кээ бир кардарлардан кичине оору сыркоолор чыгып калып атат. Алардын баарын жазып берип атам. Керектүү изилдөөлөрдү жазып берип атабыз, керектүү дарыларды жазып берип атабыз. Андан кийин адистердин айтымында акыркы жылдары жугуштуу оорулардын саны
кескин көбөйгөнү байкалууда. Анын ичинде боор ооруларынын түрлөрү дагы бар. Алып айтсак, жылына Нарын облусу боюнча 300гө жакын жарандан дарт аныкталат. Андыктан жеринен текшерүүдө, кандын анализин алуу дагы жүргүзүлүүдө. Вирустук гепатиттердин БЦ түрлөрү же болбосо гемоконтактный инфекция көбөйүп атат. Ошонун алкагында вирус иммунодефицита человека деп коебуз, СПИД инфекциясы дагы Нарын облусунда көбөйүп атат. Ошонун алкагында Нарын облусунун айылдарынан, алыскы айылдардан ушу анализдерди алып, бекер текшерүү жүргүзүлүп атат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин буйругуна ылайык мобилдүү клиника 10 ноябрдан бери Нарын районунун айылдарын кыдырып, электиктердин саламаттыгын көзөмөлгө алууда. Ушул айдын ичинде биз Нарын районунун багы эме кылабыз, ахват кылабыз. Андан ары бүт райондорго чыгат, бул облустун деңгээлинде жүргүзүлүү иш-чарада. Анан айтылып кетчү нерсе дагы ушул элдерди ушул активдүү келип өздөрүнүн бекер вирустук гепатитке, ВИЧке жанагындай жугуу жолдору бирдей болгон оорулар болгондуктан бекер обследование болуп атат. Ал эгерде деген ошондой вирустук гепатит табылып калса, биз учетко алабыз, дарылайбыз. Эгерде вирустук гепатит табылбаса, баягы вакцина гепатит Б-га вакцина А дагы бекер болот. Ушул маалымат үчүн айтсак, жылып жүрүүчү мобилдүү клиника ноябрь айынын башында Нарын облустук вирустук гепатит жана ВИЧти көзөмөлдөө борборуна тапшырылган. Заманбап жабдуулар менен камсыздалган унаа дарыгерлер менен эми тоолуу аймактын айылдарын кыдырып, электиктердин саламаттыгына кам көрүшмөкчү. Чапара Садыкказиева, Бакыт Самсахонов, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Нарын шаары. Нарын районунда жашы жете элек өспүрүмдөр арасында ар кандай кылмыштуулукту алдын алуу максатында болтурбоо үчүн жергиликтүү билим берүү мекемелери иштерин жандандырышты. Маселен, райондук ички иштер бөлүмүндө ачык эшиктер күнү өткөрүлүп, ал мектеп окуучулары үчүн пайдага гана турду. Мындай калмайбыз. Бирөөгө карап эке жок, колду Нарын районунун аймагындагы жаш өспүрүмдөр арасында укук бузуулардын жана ар кандай кылмыштарды алдын алууга багытталган иш-чараларды күчөтүү, келечек муундарды ата мекенди аздектеп сүйүүгө, аларды патриоттуулукка тарбиялоо максатында Нарын райондук ички иштер бөлүмүндө ачык эшиктер күнү болду. Алдын алуу субъекттери менен биргеликте ушу Нарын райондук ички иштер бөлүмүндө өткөрүп жатабыз. Мындан ары дагы жаш өспүрүмдөрдүн мекенди сүйүүгө, патриоттуулукка тарбиялоо максатында дагы көп иштерди алдын ала жүргүзмөкчүбүз. Ачык эшик күнүнө Нарын районуна караштуу Жыланары, Конарча, Ташбашат жана Байгазак айылдарынын мектеп окуучулары келип, милиция кызматкерлеринин күнүмдүк жумушу менен таанышышты. Мындан сырткары окуучулар даярдап келген патриоттук ырлар жаңырды. Мага бүгүнкү ачык эшиктер күнү абдан жакты. Үйрөнө албаган нерселерди үйрөндүм. Мындан жакын жерден көрө албай жүргөн автомат пистолеттерди көрдүм, кармап көрдүм. Аябай жакшы экен. Нарын райондук ички иштер бөлүмүнүн балдар менен иштөө инспекторлору тарабынан өспүрүмдөр арасында катталган кылмыштарды болтурбоо максатында ар кандай кызыктыруучу иш-чаралар байма-бай өтүп келет. Бактыга жараша облус аймагында мектеп курагындагы өспүрүмдөр арасында оор кылмышка баргандар жок дешет адистер. Эми калп болгон жерде сөз кылмыштуулук бар. Былтыркыга салыштырмалуу дегенде болбойт, себеп дегенде жылдан жылга окшобойт ар бир жылдар. Бирок тенденциясы бирдей эле былтыркы жыл менен. Быйылкы жылда оор кылмыштар аз, суицид болсо төмөндөдү, 50%, 50%га төмөндөдү. Жалпысынан алганда Нарын областында жакшы кылмыштуулуктун алдын алуу иштери жүргүзүлүп жатат. Ачык эшик күнүнө келген окуучулардын таланттарын баалап, Нарын райондук ички иштер бөлүмү ар кандай кызыктыруучу сыйлыктарды тапшырышты. Жипара Насырова, Жолдош Курманбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары. Өлкө Деминин бейшембилик чыгарылышы мына ушундай материалдардан турду. Ушул жана башка жаңылыктар Фейсбуктагы Нарын медиа борбору, Инстаграмдагы Нарын медиа лив баракчаларынан окуп, Ютубтагы Нарын ТВ каналынан көрсөңүздөр болот. Социалдык баракчаларыбызга лайк басып, комментарий жазып, бөлүшкөндү да унутпаңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.